Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, сак саламат жүрөсүздөрбү? Бүгүн Жалал Абад шаарындагы Көгарт кичи районундагы Жаштык көчөсү 37-чи даректеги мына ушул көп кабаттуу үйдүн биринчи кабатынан сатыла турган 3 бөлмөлүү батир көрсөтөбүз. Дарегине жакшылап көңүл буруңуздар. Мына бул Жамашев көчөсү. Ылдыйдан жогору чыгып келе жатканда эки катар кирпичтен курулган үй бар экен, ошонун экинчиси болуп эсептелинет. Ылдыйда Жаштык көчөсү, ошол Жаштык көчөсүнө жазылыптыр. Ал эми бул жерде болсо Жамашевтан Адыш Кочкоров көчөсүнө бурулат экен. Бул жактары бүт особняк үйлөр. Буну менен түз барып нар жакка дагы чыгып кетсе болот. Ал жагынан дагы келүүгө мүмкүн. Мына көрүп турасыздар. Жалал Абадта аябай өнүгүү жакшы болуп жатат. Жамашев көчөсүндагы асфальтка даярдап атыптыр. Ашыкча нерселерин алып, сүрүп, жолду кеңейтип, асфальтка даярдоо иштери жүрүп атыптыр туугандар. Бул жер эми Көгарт кичи району. Жакын жерде наркы бетте 13-чү мектеп бар экен, ылдыйракта бала бакча бар экен, анан Капуста деген маркет бар экен. Келиңиздер көрсөтөлү. Батирдин терезелери мына биринчи кабатта бурчта жайгашкан, болгондо дагы 37-чи дом, биринчи квартира экен. Ушул жагынан же нар жагынан кирсеңиздер дагы боло берет. Азыр түз эле кирип сиздерге көрсөтүп беремин. Батирдин баасы $48,000 кеми бар. Мына ал катарда жалаң гараждар жайгашкан туугандар. Анан бул жакта болсо эки көп кабаттуу үйдүн ортосундагы короо баары бир экен. Мына ал жакта балдар ойноочу аянтчасы бар экен, балдар уже ойноп жүрөт. Ушул жерден келгенде эле сол тараптагы биринчи подъездге киресиздер. Мына бул батирдин терезелери. Батирге ушул жактан киребиз азыр. Эшик ачык турат подъездики. Кирип эле бир аз жүргөндөн кийин мына батирдин эшиги ачылып турат. Эки эшиги бар экен. Бирөөсү сыртына ачылат экен, бирөөсү ичине ачылат экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына биз батирдин ичине кирип келдик туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул батир шашылыш түрдө $48,000 сатууга коюлду. Азыр свет өчүп калыптыр, ошондой болсо дагы сиздерге тартып көрсөтө берейин. Бул болсо киргенде ортодогу коридор. Оң жактан баштайбыз, чекеден. Эшиктен кирип туруп эле оң жакка бурулуп биринчи бөлмөгө кире турган болсок, бул жакта детский бөлмөсү бар, балдар бөлмөсү. Полосатый обой менен жасалган, туурасы 2,5 метр, узундугу 3,5 метр. Бир балдар кенен бөлмөсү. Отопление бар экен. Люстра илинген. Полуна болсо линолеум төшөп, анан килем салып койгон. Бул биринчи бөлмө. Андан кийин оң жактагы эки санузелди тааныштырабыз. Чекеден көрсөтөлү, түшүнүктүү болсун. Бул жакта болсо ажатканасы бар, унитазы, турбалары жаңыланган экен. Андан кийин бул жакта болсо ваннасы жайгашкан. Ванна, күзгү раковина, үстүндө болсо Аристон, форточка, кир жуучу машина бардыгы коюлуптур. Дуалы мына ушул жерге чейин кафел болгон, үстү жагы боелгон, отопление киргизилген. Бул санузел. Андан кийин бул жакта болсо спальня бар экен. Узун туурасы 3x3 туугандар, 9 квадрат чыгып калат. Бир терезеси бар көчө жакта. Азыр эми ока ташын, баягы жүк себин бүт ушул жакка жыйнап коюптур. Анткени Бишкекке көчөт экен булар. Эми мына сол тарапка кирели. Бул жакта болсо ортодо чоң бөлмөсү бар. Бул мейманкана болуп эсептелинет. Зал, конок бөлмөсү десек болот. Бөлмөнүн туурасы 3 метр. Узундугу болсо 5 метр, тагыраагы 15 чарчы метр чыгат. Дуалы бүт обой болуп жасалган, потологу тегиз, люстра илинген, полу линолеум, анан килем төшөлгөн. Эми туугандар, нар жакка өтөлү. Бул эшиктен ичкери кире турган болсок, бул жакта өзү негизи кухнясы ушул жерде болгон, анан лоджага көчүрүп чыгарып коюптур. Газдын счётчиги ушул жерде экен. Бул ортодогу эле бир бөлмө. Мына ал жагы дагы кенен туугандар, бул жактарындагы кенен пайдалансаңыздар болот. Полуна линолеум төшөлгөн, дуалы боелгон. Төрдө болсо мына лоджада ашкана жайгашкан. Ашкананын төрү кенен, чай иче турган орундугу ушул жакта. Азыркы залдын терезеси ушул жакта жайгашкан. Анан лоджа кухнянын терезеси экөө. Пластик терезелер. Бул жакта болсо ашкана зонасы, идиш жуучу жайы. Анан бул жакта тамак пишируучу жайы, вытяжкалары менен бардыгы коюлган. Ушул батирди шашылыш түрдө $48,000 сатууга койду. Жаккан болсо сүйлөшүп келишиңиздер. Көгарт кичи району 13-чү мектепке, Капуста маркетине, анан бир бала бакча бар экен, частный, ошого жакын экен. Эми Жамашев көчөсүнө асфальт басылса, бул жерде маршрут автобустар тез-тез көп өтүп турса керек иншаллах. Жайгашкан жери ушул.
Биз эми колдон келишинче көрсөттүк. Сиздер алыстабай туруңуздар. Биз жыйынтыктайбыз туугандар. Мына жерде болсо көрүп турасыздар, ушул атайын майда чүйдө койгонго чакан кладовкасы дагы бар экен. Эшиги негизгиси 2 кабат эшик. Бири сыртына ачылат, бири ичине ачылат. 48 000 доллар кеми бар. Эртерээк сүйлөшүңүздөр, эртерээк келишиңиздер. Бизден ыраазы болуңуздар. Бул видеону сөзсүз түрдө башкаларга, тууган урук, тааныш билиштерге жөнөтүп бөлүшүп коюңуздар. Анткени батир издегендердин баарына ушул маалымат жетсин. Экранга ээсинин телефон номерлары жазылган, ошол номерларга чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Биз анда кайттык.